Серептеунан жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Буга чейин биз Айылбанк ачык акционердик коому менен бир канча маектерди тартуулаганбыз. Бүгүн дагы студиябызда конокто Ислам терезеси департаментинин директору Санжар Бапаулу, ошондой эле Айылбанк жылдан жылга, айдан айга сонун жаңылыктар менен кубантууда кардарларын. Бүгүн дагы бир кардарын кубантып, умрага жолдомо белекке берген экен. Сүйүнүчү, койнуна батпай турган Абай мырза менен маектешебиз. Алгач эле акция дегенде мындай ойлодум, эмне болгон акция болду экен депчи. Балким пайыздар түштү, балким дагы бир ипотека үй алганга дагы бир сонун жаңылыктар болсо экен, болду окшойт депчи. Анан дагы кубантарлык жаңылык айттыңыздар. Бул умрага жолдомо депчи. Дал ушул буга чейин бир канча маектерди тартуулаганбыз го, сиз менен маектешкенбиз. Анан анда умрага жолдомо боюнча акция такыр айтылган эмес, болгон эмес, сөздө болгон эмес. Эмне болуп дал ушул умрага жиберүү акциясы башталып калды? Ассаламу алейкумдер. Ооба, сиз айтып кеткендей, өткөндөгү жолугушуубузда биз ошол үстөк баалардын төмөндөшү боюнча, акция боюнча жана ипотека алуу боюнча маек курдук элек. Мунусунда ошол жаңы темабыз бул ошол умрага жолдомо акциясы боюнча болуп атат. Бул акцияны атайын ошол ислам каржылоосун негизи эле биздин Кыргызстанда элге жайылтуу максатында, ошол эле биздин кардарларды колдоо максатында атайын ушул жыл башында банктын башкармалыгы тарабынан чечим кабыл алынып, атайын акция уюштурганбыз. Ошол акциянын Кудай буйрса бүгүн биринчи жеңүүчүсү аныкталынды. Бул акция негизи 1 марттан ошол 19 декабрга чейин жүргүзүлөт. Ар бир 100-чү кардарга ошол умрага жолдомо ыйгармакчыбыз. Канча эме бар эми ошондо? Канча сертификат кабыл алды? 8 жылдын айына чейин ошол мурабаха бүтүмү боюнча каржылоо боюнча 8 атайын жолдомо уюштурулат. Андан сырткары бизден дагы мудараба депозиттер боюнча дагы өзүнчө акция жүрүп атат. Ал жакта бирок азыркы учурда жеңүүчү аныкталып элек, бирок ал жакта дагы 6 өзүнчө ушундай умрага жолдомо ойнотулат. Жалпысынан ошондо 14 жолдомо ойнотуп жатабыз. Мурабахада өзүнчө? Мударабада өзүнчө. Туура. Кандай эмеси бар, айырмасы бар? Мурабахада ошол адамдар өзүнө керектүү буюмду, үйдү же машина, техникабы, жайыл чарба багытындагы техника болобу, ошолорду каржылоо катары алышат. Ошолордун ар бир 100-чүсүн ойнотуп атабыз. Алуу шарты биз 2 миллион сомдон жогору каржылоо алыш керек биздин банктан. Ислам терезесинен мурабаха боюнча 2 миллион сомдон жогору каржылоо алышы керек. 1 жылдан кем эмес мөөнөткө. Ошолордон анан кимге ошол 100-чү болуп аныкталып калса, ошол киши утуучу болуп жарыяланат. Мудараба боюнча, мударабада ал жерден депозит салышат, тескерисинче банкка акча алып келип салышат, аманат катары. Ошол акчаны салганда алда дагы 2 миллион сомдон жогору ким 1 жылдан кем эмес мөөнөткө сала турган болсо, ошонун ал жерден ар бир 23-чү, анан 40-чы деп ал жакта дагы бар. Ошондой шарттарда ойнотулат. Азыркы бүгүнкү ошол темабыз ошол мурабаха боюнча бул жерде ар бир 100-чү кардар. Кадрдын сыртын айтып калдык го. Буга чейин эмеге кичи ажылыкка барып келгем депчи. Келиңиз, кантип Айылбанкка барып калдыңыз, эмне себептен бардыңыз, кантип утуп калдыңыз, утканыңызды кантип билдиңиз? Сөз баштан болсун. Негизи үйдөгүлөрдүн чечими боюнча биз чоң машина алабыз дегенбиз. Анан ислам принцип менен мурабах менен бизге тууралуу болду, адал. Биз документтерди чогултуп, анан марттын ортосунда мен путевка берилди мага үйдөгүлөрдөн. Кудайым буйрса, ошо барып келгенден кийин мен Алла Таалабыздын үйүнөн ниет кылып, дуа кылып, Алла Таалабыздан сурап, "О Алла Таалам, Кудайым буйрса үй бүлө менен чогуу өзүңдүн үйүңө чыкыр" деп сурангам. Бияка учуп келгенден кийин кредит мурабаха боюнча акча финансирование болду. Анан финансирование болгондон кийин 2-3 күн мурун мага чалышты, сүйүнчүлөп. Абайым байке, сиз уттуңуз. Кандай сонун, Чынынан мен бияка келгенге чейин ишене албай жүрдүм. Сүйүнүп, ошол утканымды ишенбей, азыр ошо сертификат алгандан кийин өзүм жүрөгүм тынчып калды. Чын эле экен деп, Чын эле экен деп аябай сүйүнүп атам чынынан. Азыр эмоциям көрүнбөгөн мен аябай сүйүнүп атам. Чынынан мындай возможность биринчи утканым мен Айылбанктын атынан ислам принцип менен биринчи утканым чынынан азыркыга чейин ишене албай атам.
ошончолук сүйүнүп атам. Бул биздин кыргыз элибизге аябай чоң возможность. Мурабах принцип менен негизи финансирование алганга, бул средний малый бизнеске поддержка берилип атат. Чындан аябай жакшы акция болот. Өзүңүз мындай буга чейин ушундай акция болоттур деп уктуңуз беле? Чындан мен билген жокмун. Мен Алла таалабыздан ошо адал ислам принцип менен алалык деп, ошо чечилип чыгып, ошо ислам принцип менен алганбыз. Ага чейин исламда акция болуп атканын биз билген жокпуз. Бардыңыз, документтерди толтурдуңуз, алдыңыз, кеттиңиз. Топтура. Анан чалды. Келиңиз аке. Акция уюштуралы деп ошол негизи былтыр деле оюбузда бар эле, баягы финансылык каражатка келип такалып, былтыркы жылы ошол болбой калган. Анан быйылкы жылы баягы негизинен ушул ислам каржылоосу элге жайылтуу максатында, популяризация деп коет го, ошол максатта атайын ушул багытта иш алып баралы дегенбиз. Анан эмне жолдомо бир белек берели деп ошол ойлонуп, карап, ошо шариаттык кеңеш менен кеңешип, бизде атайын шариаттык кеңеш бар, ошолор менен кеңешип, анан негизи жолдомо ойнотолу деп, анан умрага деп чечтик да. Негизи ар кандай варианттар да болду, бирок биз ошону шариаттык кеңеш менен чогуу ошол умрага жолдомо туура болот деп ошону атайын ойноттук да. Мындай кардарлардын көбөйгөндүгү, кардарлардын кызыккандыгы билинет бекен? Сөзсүз түрдө биз бардык массалык маалымат каражаттары тарабынан ошол азыр реклама берип атабыз, жарнамаларды берип атабыз, ушундай акция ойнотулуп атат депчи. Башында ошол маалымат азыраак болуп калды эле, кийинчерээк көбүрөөк элдерге жеткиргенге аракет кылып атабыз. Ооба, сөзсүз түрдө мына бүгүн Абай мырзага тапшырганыбыз дагы элге жарыялап, сиздер аркылуу дагы элдер көрөт. Ошол баарын чакырып кетмекчимин. Бизден эгерде каржылоо керек болуп жатса, же үй, квартира болобу, техника керекпи, же башка сизге кандайдыр бир каржы тарабынан керек болуп жатса, биздин Айыл банктын ислам терезесине кайрылгыла деп чакырмакмын. Ошол жактан 2 миллион сомдон жогору алган ар бир кардарыбыз ошол автоматтык түрдө ошол акциянын ошол катышуусу болуп калат да. Анан кимдин маңдайына кандай жазылган, Алла тааланын буйруганына жараша, кимге буйрса, ошол киши анан утуучу болуп аныкталат да. Абай мырза, сиздин баягы киши болгон сертификатыңызды эми кимге берейин деп турасыз? Өзүңүз барган болсоңуз, кайра эле өзүңүз барасызбы, же болбосо жакыныңызга бересизби? Кудай буйрса ата энеме берейин деп атам. Экинчи да сертификат сатып алып, уже компанияга чалып суранып, да бир билет сатып алып, ата энемди жиберейин деп атам. Мисалы, убактыларын утулган жеңүүчү өздөрү тандайт, Ооба. Учуу датасын? Учуу датасын ошол июлдун 15-нен ошол декабрь айына чейин өздөрү каалаган убакта, кардарлар уткан кардарыбыз өзү каалаган убакта ыңгайлаштырып, ошол убакта барып келсе болот. Абай мырза буйрса күзгө пландап жатыптыр, ошол күн салкындап калган убакта барып келейин деген ой бар. Мисалы, мен эле эртең Айыл банкка барып, дал ушундай 2 миллион сомдон жогору акчалай алган болсом, анан мисалы телефон аркылуу мен карап турсам болобу? Мисалы, кээ бир адамдар ушундай болушу мүмкүн да. 98-чи болгон турбайбы, 2-ден кийин мен барсам, демек мен утат экем депчи. Жок, ал жөнүндө биз маалымат эч кандай чыгарган жокпуз. Себеби баягы конкуренттүүлүктү купуя ойдон сактайбыз. Ушундай баягы кимдин маңдайына кандай жазылган болсо, Алла таалам кимге буйруган болсо, ошол 100-чү болуп аныкталат. Аны бизде ошол комиссия мүчөлөрү гана билет канчанчы болгонун. Мен деле өзүм билбейм, ким канчанчы болуп атканын. Ошол комиссия мүчөлөрү атайын карап чыгып, ошолор гана чечим кабыл алат да. Бул жерден баягыдай коррупциялык схемалар болуп кетпесин деген дагы тыюу салгандай да. Мисалы үчүн ошол эле балдар сиз эртерээк келиңиз же кое туруңуз андай деп мындай жылдырыштырып анан ким биринчи бере калабыз, ким акыркы бере калабыз деген болуп кетпесин деген максатта бул купуялуу сакталат. Анан кимге ошол 100-чү, ошол 200-чү болуп кала турган болсо, кийинки ошол кишиге буйрат да. Азыркы учурда канчанчы болгонун да билбейм. Мисалы үчүн Абай мырзаныкы менен жеңүүчүнү аныкталгандан кийин уже кийинки эсеп башталды да, кийинки 200-чүгө. Азыр да уже бир топ клиенттер алып койду да. Канчага жетип калды азыр? Ошону мен азыр айта албайм, мен билбейм да. Мисалы үчүн аны комиссиянын мүчөлөрү өздөрү эле айтат. Айтканда 5 күн ичинде алар айтат. 5 күн, 10 күн ичинде ошол жеңүүчүгө биз сөзсүз түрдө ошол сертификатты тапшырып беришибиз керек. Абай мырза, ачык эле айтыңызчы, сурайынчы. Тааныш эмессиздер да? Тааныш эмессиздер. Тааныбайсыз.
Байланышыңыз жок мурда кийин? Бул мындай айтканда биринчи чоң кредитим. Мен как финансированием. Мен негизи бул сфераны көп деле билбейм. Биринчи жолу бардым, исламский окного барсам, маалымат алдым, кандай документтер керек, эмнени чогултуш керекин. Документтер чогултуп эле тапшырып койдум, чынында мен унуттум. Жүрдүм, анан банктан чалышат, мындай документтер бериңиз. Мен как-то даже ойлонгон жокмун. Анан мага чалышканда, сүйүнчүлөгөндө мен шок болдум. Уттум бу деп эле. Келингенче бияка вот Бишкекке келип, пока сертификат бермейинче мен ишене албай жүрдүм. Бишкекке келгенге чейин ишенген жокмун деп атасыз го. Каяктан болосуз өзүңүз? Өзүм көлдөн болом. Каракол шаарынан. Бүгүн эле келдиңизби? Ооба. Бүгүн эле кетесиз кайра. Сертификат кычактаган бойдон. Буюрса. Мен кошумчалай кетсем, жанагы жеңүүчүнү алыптоо боюнча бизде автоматташтырылган банк системасы бар. Программада ар бир ошол алуучунун кардардын мисалы үчүн секундасына чейин канчада алынганы бүт бекитилип турат. Ал жерден эч ким жасашы мүмкүн эмес. Абай Канчада мырза келди? ошондой эле Регистрациясы. 99-су бүткөндөн кийин 100-сү саат канчада канча секундасы менен бүт баары көргөзүлүп турат да. Анан ошентип ал жакта мындай тигин жылдырып муну жылдырат деген ал болбойт. Ал системада баарды фиксированный атайын комиссиянын негизинде болот. Анан умрага жолдомонун эмнеге ойнотту дегенде да кошумчалай кетсем, мисалы үчүн путевка, мисалы үчүн Турция же башка Египетпе, башка жерлерге Дубайга берсек деле болмок, бирок баягы Алла Таалам өзүнө жаккан адамдарды ошол өзүнүн үйүнө чакырат деп коет го. Баардыгыбызда мүмкүнчүлүк болгондо деле баарыбыз эле бара албайбыз умрагачы. Аракет кылсаң деле бара албайт. Ошентип мына өзү жакшы көргөн адамдар, дуа кылган адамдарды Абай мырза сыяктуу мына өзү эле Алла Таалам өзү чакырып жатат да. Бул аябай жакшы көрүнүш. Ошол жакшы атаңызды, апаңызды жакшы апарып келсеңиз деп тилектешпиз биз дагы. Мурунку эфирде айтып кеткендей, ошол 2023 жылдан бери иштеп келатат ушул Айылбандта. Азыркы учурда мисалы үчүн ачык маалымат 2,5 миллиард сомдон ашык уже биздин кардарларга жайгаштырылды да. Суроо талап чоң. Негизги багыттар кайсылар болуп атат? Ошол бизде негизги багыттар азыр ошол ипотекага кетип атат, коммерциялык ипотека, айыл чарбасы, анан ошол спецтехникалар боюнча ошо бизнеске дагы ошондой каржылоолор бар. Андан сырткары бизде ошол бизнестен товар алуу боюнча, товар алып сатуу боюнча же керектүү максаттарында бизде каржылоолор жүрүп жатат. 1-июлга чейин азыркы учурда ошол бизде үстөк баалар төмөндөтүлгөн, негизи үстөк бааларыбыз төмөндөтүлгөн шарттарда берилип жатат. Ошо кардарларга айтмакчымын, ошол акция учурунда жеңилдетилген бизден ошо каржылоолорду алууга кайрылыңыздар депчи. Мудараба боюнча мудараба депозиттери дагы быйылкы жылы жаңы киргиздик. Былтыркы жылы сизге келгенде ал жок эле. Быйылкы жылы жаңы киргиздик. Депозиттер бул мудараба эмне болот? Мударабада атайын ошол биздин кардарыбыз бизге акчасын берет. Биз мудариб катары ошо управляющий, башкаруучу компания катары ошол акчаны алып, мисалы үчүн мурабакка жайгаштырабыз. Биздин кардарлар, Абай мырзага окшогон кардарлар ошол акчаны алат, анан өзүнүн бизнесине колдонот. Бул деген баягы кардарларыбыз салып жаткан депозит мудараба шарият негизинде гана колдонулчу иштерге, ошого жооп берген иштерге гана колдонулат. Анан акчаны мисалы үчүн 80% ошол түшкөн пайданын 80% биздин кардарыбыз мудараба салуучуга беребиз, 20% биз алабыз. Же 90-го 10, же 70-ге 30 эми. Анын ар кандай шарттары бар. Ошентип пайданы ошентип бөлүшөбүз. Мудараба салуучу мененчи. Мудараба боюнча дагы негизи көптөгөн продуктларыбыз бар. Азыр Айылбанктын ислам терезеси менен көп акциясы болуптур. Негизи элибизге жардам берип, жакшы экен да акциялар менен. Коркпой эле алыш керек экен. Бул кичүү анан орто бизнеске жакшы. Поддержка аябай жакшы берилет экен. Ошондуктан коркпой эле Кудай буйрса ала бериш керек экен. Иштетиш керек ошол акчаны. Биз өзүбүздүн Кыргызстанды развитие кылып, актана көтөрүш керекпиз. Рахмат. Ишениш керек болгону. Буюрса ишениш керек. Кошумчалай кетсем, ушул
мурабаха боюнча каржылоо алуу багытында же мудараба депозиттерин салуу боюнча кардарлар биздин ар бир Кыргызстандагы бардык кеңселерибизге кайрылса болот. Ал жакта атайын адистерибиз бар. Ошол адистерибиз керектүү маалыматты берип, ошол кардарларга жардам берет. Негизинен азыр бардык тарабынан биз ошол ислам принцибинде каржылоого биз Айылбанк даярбыз. Атайын шариаттык кеңешибиз бар. Шариаттык кеңештин ошо фатваларынын негизинде гана иш алып барабыз. Сонун ыраазычылык сиздерге. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, аман болуңуздар. Ушундай акциялар улана берсин. Буюрса кичи ажылыкка сертификат бул чек болбосун. Алдыда сонун жаңылыктар менен сиздерди күтөбүз. Дал ушул куттуу студиябызга келгениңиздерге рахмат. Сизге Рахмат. Алла разы болсун. Урматтуу Серептовнун жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн биз жалпыңыздарга Ислам терезеси департаментинин директору Санжар Бапуулу, ошондой эле дал ушул умрага жолдомо утуп, кубанычы койнуна батпай, көлдөн бери келген Абай мырза менен да маектештик. Аты жөнүм Кадимет Танеров. Көрүшкөнчө.